Адахан Мадумаров ак үйгө кирип кетти. Буга чейин эмнени айтсак ошонун баарын аткарабыз дейт ал. Бүгүн 29 декабрда Жогорку Кеңештин жаңы шайланып келген депутаттары ак үйгө чогулууда. Чогулушка Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров келди. Буга чейин эмнени айтсак ошонун баарын аткарабыз деп кыска гана жооп берип кирип кетти Мадумаров. Бүтүн Кыргызстан партиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо 6 мандат алган. Булак Супер KG. Алматыда бала-бакчада балдарды сабаган мугалим өз жанын кыйды. Маалыматты шаардык милиция башкармалыгы тастыктаганын казакстандык басылмалар жазып чыгышты. Алматы шаарынын ички иштер башкармалыгы 1979-жылы туулган жарандын өз жанын кыйганын ырастоодо. Учурда Жети Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 105-беренесинин негизинде сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатат. Окуянын жагдайы териштирилип жатат деп билдиришти полициядан. Эске салсак, балдарга зордук зомбулук көрсөткөн видео социалдык тармактарга жарыяланган. Басылманын автору кыйноодон кийин балдардын эриндери сынып, таякча менен урулган көптөгөн гематомалар болгонун айтат. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 140-беренесинин 2-бөлүмү менен сотко чейинки тергөөнүн бирдиктүү реестрине катталганын шаардык ички иштер башкармалыгы билдирген. Маалыматка ылайык 45 жаштагы аял бул жерде 2 жылда иштеген. Бул убакыт аралыгында анын ишине эч кандай дооматтар болгон эмес. Ата-энелер нааразы жана видеону көргөндөн кийин мугалим берененин негизинде иштен алынган. Булак Бишкек 24.